3 bölüm. Ким жыйындын башчысы болууга умтулуп жатса, ал жакшы ишти каалап жатат деп айтылып жүргөн сөз туура. Бирок жыйын башчысы кемчиликсиз, бир эле жолу үйлөнгөн адам болушу керек. Ал токто, акыл эстүү, адептүү, чынчыл, меймандос, окутууга жөндөмдүү. Ичкиликке жакын эмес, эч кимге кол көтөрбөгөн, көржеме эмес, дүнүйөкөр эмес, тескерисинче кичипейил, тынчтыкты сүйгөн, акчаны сүйбөгөн, өз үйүн жакшы башкара билген, балдарын өзүнүн кадыр баркы менен баш ийдире алган адам болушу керек. Анткени өз үйүн башкара албаган адам Кудайдын жыйыны үчүн кам көрө алабы? Текеберденип кетип, шайтан сыяктуу сотко кабылбаш үчүн ал Кудайга жаңы кайрылгандардан болбошу керек. Жаман сөзгө калбаш үчүн, шайтандын торуна түшпөш үчүн ал сырттагылар тарабынан жакшы күбөлөндүрүүгө ээ болгон адам болушу керек. Диакондор да өз кадыр баркын сактай билген, эки сүйлөбөгөн, ичкиликке жакын эмес, дүнүйөкөр эмес, ишенимдин сырын таза абийир менен сактаган адамдар болуулары керек. Бирок булар да адегенде сыналуулары керек. Андан кийин, эгерде кемчиликсиз болушса, кызмат кылышсын. Аялдар да өз кадыр баркын сактай билген, ушак сүйлөбөгөн, акыл эстүү, баардык нерседе ишенимдүү болуулары керек. Диакон бир эле жолу үйлөнгөн, балдарын жана өз үйүн жакшы башкара билген адам болушу керек. Анткени жакшы кызмат кылгандар жакшы даражага жетишет жана Машаяк Исага болгон ишеним жолунда зор кайраттуулукка ээ болушат. Сага жакында барам деген үмүтүм бар болсо да, балким кечирээк барып каламбы деп ушул катты жазып жатам. Чындыктын тиреги жана негизи, тирүү Кудайдын жыйыны болгон Кудайдын үйүндө өзүңдү кандай алып жүрүүнү билишиң керек. Ишенимдин сыры улуу экендиги шексиз. Кудай адам болуп келди. Анын адил экендиги рух аркылуу далилденди. Ал периштелерге көрүндү, элдер арасында жар салынды, дүйнөдө ишеним аркылуу кабыл алынды, даңк менен жогору көтөрүлдү.